Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү өтө турган темабыз даражалар болмокчу. Даражалар. Англисчеси exponents. Exponents. Даража деген эмне? Биз сандардын жөн эле жазылган түрүн билебиз. Мисалы 7, 8 деп. Бирок биз көргөн чыгарбыз 3-түн экинчи даражасы деген бар да. Биз эмне деген бул эмне деген түшүндүрөт? 3 көбөйтүлгөн 3 деген түшүндүрөт. 2-нин 3-чү даражасы 2-ни 3 жолу өзүнө көбөйт деген сөз да. Эгер 2 көбөйтүлгөн 3 болсо кандай? 2-ни өзүнө 3 жолу кош болот го? Ошол сыяктуу эле 3 үстүнө жазылып калса, 2-ни 3 жолу көбөйттү эткенбиз дагы муну даража деп атайт экенбиз. Даража. Бул астындагы 2-ни негизи деп атайт экенбиз. Негизи. Бул сандын негизи 2 экен, даражасы 3 экен. Эми биз ушуну англисче атап алалык. 2 to 3 деп атайт экенбиз да, 2 to 3. Муну 2-нин 3-чү даражасы деп атайт экенбиз. Эми биз жөнөкөй сандарды кошконду, көбөйткөндү, бөлгөндү билсек, эми ушулар менен ошол арифметикалык операцияларды аткаралык. Мисалы 3-түн экинчи даражасы кошулган 3-түн биринчи даражасы десек, биз экөөнү даражалары менен кошо албайт экенбиз да. Биринчи даражаларын амалдарды аткарып алып 9, бул эмне? 3. Бул 12. Ушундай аткарат экенбиз. Кемитүүдө дагы ушундай. Бирок көбөйтүүдө биринчи формула деп коебузбу? Көбөйтүүдө мындай аткарат экенбиз. X мисалы x n болсун, көбөйтүлгөн x n болсун. Бул жерде негиздери x, мунуку да x болуп атат. Окшош болуп атат, туурабы? Эгер негиздери окшош болсо, үстүн биз кошуп эле коет экенбиз да. Буга мисал 2-нин кубу көбөйтүлгөн 2-нин квадраты. Бул эмне экен? Бул жерде 2-нин 5-чи даражасы экен. 2-нин 5-чи даражасы эмнеге барабар? 32-ге. 2-ни 5 жолу көбөйт дегенге барабар да. 2-ни 5 жолу көбөйтсөк 32-ге. Эми муну текшерип көрөлүк. 2-нин кубу канча? 8. 2-нин квадраты канча? 4. 8-ге 4-тү көбөйтсөк 32. Демек, бул формула иштейт экен да. Бирок даражалары, негиздери окшош болсо. Негиздери окшош болсо, окшош эмес болсо кандай болот? Мисалы, бир мисал алалык. Мунун негиздери окшошпу? Мунуку y болуп атат. Мунуку x болуп атат, мунуку y. Экөө окшош эмес да. Демек, бул жерде эч кандай операция жасай албайбыз да, ошо бойдон калат да. Экинчи курал. Бөлүүдө кандай болот? Бөлүүдө. Мисалы, xm бөлүүнү кандай жазабыз? xn. X-тин n-чи даражасы бөлүнгөн x-тин n-чи даражасы. Же болбосо x-тин башкача бөлчөк түрүндө кандай жаза алабыз? X-тин m-чи даражасы бөлүнгөн x-тин n-чи даражасы. Эми бул жерде негиздери окшош болуп атат. Негиздери окшош болуп атат. Негиздери окшош болсо, эгер көбөйтүүдө кошуп атсак, бөлүүдө кемитип коет экенбиз да. m минус n деп коет экенбиз. Буга бир мисал. Бул кандай? Ишенбесек, мындай чыгарып көрөлүк. 2-нин 3-чү даражасы 8, 2-нин 2-чи даражасы 4. 4-тү 2 бөлсөк, 8-ди 4-кө бөлсөк 2 чыгат экен. Демек, бул дагы туура.
Эми бул жерде биз билебиз, математикада ушундай бул кийинкиге да жаттап алсак болот да, же эсибизге тутуп алалы. Бөлүү болуп аткан сан, бөлүү болуп аткан сан дайыма 0 болбош керек да. 0 болбош керек. Неге? Бир санды 0го бөлсөк белгисиздик чыгат. Демек ушинтип жазып коебуз да. X 0го барабар эмес деп. Андан кийинки неге бул жерде x 0го барабар деп атабыз? Эмес деп атабыз? Эгер x 0го барабар болсо, 0дун n-инчи даражасы деле 0го барабар да. Демек, асты 0го барабар болуп калат экен. Асты бөлгөн жагы 0го барабар болбош керек. Бөлүмү деп коебуз, туурабы? Үчүнчү формула же курал. Бул жерде кандай болуп атат? X m көбөйтүлгөн x минус n болсо кандай болот? Экөөнү кошуп коебуз да, туурабы? Негиздери окшош. Негиздери окшош. Экөөнү кошсок кандай болот? Экөөнү кошсок, бияка барабар деп алалы. xm кошулган минус n да. Бул эмнеге бар? Плюс менен минус болуп кетет. m минус n болуп. X'тин m минус n-инчи даражасы болуп. Демек, бул бөлүүгө окшош кетип атпайбы? Туурабы? Минус болсо бөлүүгө окшош экен. Эми ушул жерден ушул формула келип чыгат да. Эгер x'тин минус n-инчи даражасы болсо, бул деген 1 бөлүнгөн x n деген сөз экен да. Мисалы, 1 бөлүнгөн 3-тү кандай жазсак болот экен? Тескерисинче кетсек, 3-түн минус 1-инчи даражасы экен. Же болбосо 2-нин минус 1-и 1 бөлүнгөн 2 деген сөз экен. Бул кийинки формула. Үчүнчү. Эми кашагалар аралашып кетсе кандай болот? Кашагалар. Мисалы, каша болуп атат да, кашанын сыртында даража болуп атат. Биз бул учурда m көбөйтүлгөн n деп коет экенбиз. Бул мисалы a кошулган b m болсо, биз эмне кылабыз? Кашаны ачып таратып коебуз. Бул формула да. Бул жерде дагы ошол сыяктуу эле кашаны ачканда каша деген бул көбөйтүү деген сөз да. M көбөйтүү болуп атпайбы? Бул жерде дагы көбөйтүү болуп, көбөйтүп коет экенбиз. А бөлүү болсо кандай болот? Мисалы, xm бөлүнгөн xn бияка допустим a деп коелук. Бөлгөндө кандай болот экен? Бөлгөндө деле дагы эле ошондой, бирок даражаларына гана таратып коет экенбиз да, көбөйтүпчү. Бул жерде эмнеге бар? Окшош. Демек, негиздери окшош болсо, x a минус na ma минус na. Эми кийинки формула же куралга кетелик. X көбөйтүлгөн y m болсо кандай кылабыз? Биз эми эле бул жерден өтүп өттүрүбүз бул формулага. Бул формула бияка жазылыш керек болчу да. Эчтеке болбойт, кете берелик. Бул жерден кашаны ачканда таратып коет экенбиз. Y-ка дагы, X-ка дагы таратып коет экенбиз да. Экөөнө. Бул жерде бир мисал иштелик. 2 көбөйтүлгөн 3 экинчи даражасы болсун. Бул эмне деп атат? 3-кө да тарат, 2-ге да тарат деп атат. Бул эмне чыгат? 8, бул 9.
Ой, бул 3 эмес, 2 да, кечиресиңер. Бул жер 4. 4 жана 9 36. Ишенбесеңер, чыгарып көрөлүк. 2-ни 3-кө көчсөк 6, 6-нын 2-нчи даражасы 36. Демек, бул формула туура. Эми бул формуланы жазабыз. X бөлүнгөн Y-тын m-нчи даражасы кандай? Астына да таратабыз. Үстүнө да таратабыз, астына да таратабыз. Бул ушундай экен. Же болбосо, бул формуланы колдонуп алсак, бул x'ен үстүндө кетем десе, минус болуп кетет да. Минус m. Эми ушуну эле бир татаалдаштырып жазып көрөлүк. B, Y болсун. Бул кандай? Үстүнө да таратат экенбиз, астына дагы таратат экенбиз даражаны. Ошондо бул эмнеге барабар? Асты болсо BM, YM. Жооп ушундай экен. Бул формула, муну жаттап алыш керекпиз. Формуланы жаттап кереги жок. Биз бир амалдар менен дайыма текшерип алсак, ошо туурабы? Демек туура. Дайыма эсеп чыгарып атканда формуланы жөнөкөй амалдар менен текшерип алыш керек да. Мисалы, кандай текшерип алыш керек? Мону текшерип көрөлүк. Мисалы, кандай болсун? 2-нин кубу бөлүнгөн 3-түн 3-түн жок, дальше. 3 бөлүнгөн 2-нин 2-нчи даражасы дейт экенбиз. Десек, 3-нин квадраты 2-нин квадраты же болбосо 9 бөлүнгөн 4. Биз өзүбүздүн формулаларды текшериш үчүн дайыма ушундай сандар менен текшерип алыш керек экенбиз да. Мисалы, бул жерде далилдегендей эле ушул сыяктуу колдонуп да. Формуланы негизи жаттоо негизи туура эмес. Формуланын кантип келип чыкканын түшүнүп алсак, ошол жетиштүү болот да. Анан эсептерди ошол нерсеге көп чыгарыш керек. Анан акыркы курал 6-нчыда окуялык. Бул любой сандын 0-нчу даражасы 1ге барабар. Мисалы, 3-түн 0-нчу даражасы 1ге барабар, 1-дин 0-нчу даражасы 1ге барабар. 0-нчу даража дайыма 1ге барабар экен. Болдубу дейм. Анан жанагы жерден айтып кеткендей, бул жерде y-тар бөлүп атат. Демек, y 0га барабар эмес дейбиз. Бул жерде b менен y бөлүп атат. Демек, b дагы y дагы 0га барабар эмес деп жазып коюш керек экенбиз да. Математиканын бул куралдарынын бири. Ушуну менен бүгүнкү сабак аяктады. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калгыла.